Ыйлаба, сабыр кыл карындашым, бактылуу болосуң, сага боорум ооруп жатат. Келип калар бирөө. Нургазы байке, сиз эмнени түшүнөсүз? Мен кантип ыйлабайм айтсаңар, кантип ыйлабайм мей. Жап жалгыз турам могул үйдө, жап жалгыз жашайм мышыгым менен. Башка кыздарды карасаң, күйөөлөрү менен ээрчишип эки-экиден, площадь жакта гүл айтып жүрүшөт, а мен жап жалгызмын эй. Жумушка барам, жумуштан келем, каалаганымды кием, каалаганымды ичем, каалаган жагыма барам, кааласам чет өлкөгө кетип калам. Келесого окшоп жалгыз. Мен деле күйөөм менен жетелешип баскым келет, Нургазы байке. Сиз дагы мени да ойлоп коюңуз, ыйлаба деп жазып атасыз да. Мен кантип ыйлабайм, Нургазы байке, мен кантип ыйлабайм, сөз ойлонсоңуз, я. Мени деле бирөө кызганып, мени деле бирөө көзүмдү көгөртүп чаап сабаганын каалап атпаймынбы? Мен деле башка кыздарга окшоп качанкыга чейин жыргап жүрө берем, качанкыга чейин каалаганымды кийип, каалаганымды ичип жүрө беремби, Нургазы байке? Мен деле күйөөмөн жалдырап, 10 айда бир жолу салонго акча сурап жалдырагым келип атпайбы, Нургазы байке? Эчтеке түшүнбөйсүңөр силер.